Ал эми Токпай боюнча, финансый пирамида боюнча башкы прокуратурага 100дөн ашык жарандын арызы менен арызы кайрылган. Бул мен азыр цифралар так эсимде жок. 1,5 миң доллардан ашык бүгүн мамлекеттик чыгым болду. Пирамида боюнча Украинанын жарандары Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстанга качкан экен. Ошол жерде Токпаеванын кызы алардын офисинде 3 Кыргызстандын жараны иштеген экен. Ошо башка пирамида боюнча кызыктырып, ишендирип, бул сөзсүз түрдө пайда табасыңар деп. Ошонун алкагында келтирилген чыгымдардын негизинде бүгүнкү күндө иш козголуп тергөөдө. Менин маалыматым боюнча Токпаеванын кызы бүгүн камакта болуш керек, камакта, 2 айлык камакта. Тергөө аракеттери жүрүп атат. Бирок өзүңүздөр билесиздер, пирамида боюнча юридикалык баа бериш тергөө органдарына аябай кыйынчылыкка турат. Себеби уюштурган адамдар чет өлкөнүн жарандары, биз аларды кармап калганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Себеби арыз каттап, иш козгоп аларды текшерип баштаганда чыгып кеткенде 15 күндөн ашып кеткен экен. Алардын бир жараны Өзбекстанда бүгүн камакта отурат. Биз каттарды жөнөтүп, өзүдүн бар эл аралык келишимдердин негизинде сурак кылууга, же бизге убактылуу берип турууга аракеттер жасап атабыз, бирок ал тилекке каршы азырынча жыйынтык жок. Адвокат говорит, что там еще среди пострадавших ваша сестра, да? Менин эжем дагы Ошто менчик өзүнүн клиникасы бар, бир 15 койкалуу. Иштеткенине 15 жылдан ашып кетти. Ал да өзүнүн уулу менен барып жазылган экен. Чыгым бир 30 миң доллардан ашык жазылып, пайда таап жазылып алган экен. Бүгүнкү күндө маалыматтар чыгып иш козгогонда мен өзүм жеке кайрылып айттым. Арыз жазыңыз. Эгер өндүрүлүп калса, жана чыгым кайтарылып калат десем, бүгүнгө чейин арыз жазган жок. Себеби немесин чыгымды өндүрүп алганга көз жетпейт деп. Ал эми көз жетпесе дагы бизге чара колдонуп бергиле деген жарандар бүгүн каалаган, бүгүнкү күнгө чейин арыз токтой элек. Арыз келип түшүп атат, каттап атабыз. Ким күнөөлүү, ким уюштурган, биздин жарандар эмне себептен алардын 15 күн мурун телефон сүйлөшүүлөрүн уккан экен. Кыргызстандан чыгып кеткиле, иштерди токтотобуз деп. Ошону билип туруп да жана офистеги адамдар кайрадан кыргыз жарандарын жаздырышканда, ошол себептен бүгүн тергөө аракеттери жүрүп атат.